Assalamu alaikum урматтуу Nurkeji YouTube kanalının катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандуу кушуа кечиңиздер менен достор. Бүгүн 26 4-ай 2022 жыл. Мына достор, пирожки, тап-таза идеальный пирожки достор. Документи дагы даяр, только иштеш керек дейт, юридический дагы тап-таза машинени мына бир сыйра сиздерге айландырып көрсөтүп коеюн. Оң жактан, сол жак, ох, некин машина дың экен. Мындай дың машинелерге бир отурганда эле билинет өзүчү. Мындай дрифтовать дагы этип коелу. Көрдүңүздөрбү? Машина вообще идеальный экен. Мен таң калып атам. Таксиде ушундай машиналар барбы до сих пор, а? Караңыздарчы. Вообще идеальный машина экен. 15-чи куюлма дискада, летний баллондору. Мен го оң жагынан көрдүм. Нар жагы таза, сол жагынан көрдүм. Нар жагы таза экен, көрдүңүздөрбү? Охо, мына. Мындай машиналар келсе, мындай сүйлөгүн келет, аяк-баягы өтүп, мынтип кармалагын келет. Көрдүңүздөрбү? Идеальный машина. Мен муну дагы бир жолу айдап коеюн сиздерге. Айдаган сайын айдаган келет экен. Жакшы машиналарды. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен коюп алайык. Сиздер эми арт жагынан караңыздар. Машина дың. Ближайший полицейскийден өтөйлү. Вообще ходовой жагы дагы вообще дың экен. Биринчи жолу айдап атам ушунчалык дың машинелерди. Парктрониги бар экен. Аз байкайбыз азыр арт жагына. Жок, парктроник тилекке каршы иштебейт экен. Парктроники иштебейт экен. Так. Машина таптаза, катализатор бар жок ордунда. Машиненин өзүнүн цвети серебристый. Жылы 15-1.6 автомат коробка достор. Без ограничения страховкасы менен өзүнүн досуга оформление болгон. Кааласаңыздар айдай бересиздер, кааласаңыздар учеттон чыгарып аласыздар достор. Старт лайн бар экен. Иштейби старт лайн? Жөн эле ачып жаба алабы. Так, кеттик анда достор, бизге ийгилик каалап коюңуздар. Биз сиздерге достор ишеничтүү таксопарк Ультиманы сунуштап өтөйлү достор. Ультима таксопаркы менен буюрса, сиздер жана биз көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз. Себеби ал таксопарктын проценти аз, башкалардан өзгөчөлөнүп достор, иштеген акчаңыздарды, каалаган суммаңыздарды каалашынча чечип ала бересиздер. Бир күндө 10 жолу чечсеңиздер дагы, 20 жолу чечсеңиздер дагы эч кандай комиссия албайт. Акчаңыздар 1 мүнөттүн ичинде картаңыздарга түшөт. Ошо андан сырткары достор, таксиге керектүү бардык документтерди жасайт. Путевой лист, карта фрактовщик, ОСАГО, каска ушуга окшогон керектүү документтерди жасайт. Андан сырткары кис артка дагы жардам берет. Кошумча айта кетчү нерсе достор, эгерде сиз бир водитель алып келип кошо турган болсоңуз, сизге 1000 рубль подарка достор. Андыктан эртерээк визиткадагы номер аркылуу байланышып калсаңыздар болот. Эртерээк досуңузду же бир тууганыңызды алып келип регистрация кылып 1000 рубльдан иштей бериң достор. Анда эмесе достор, кеттик. Кузов боюнча мына көрүп турасыздар, сарыга наклейка болгон. Демек бул московский достор. Эгер область болгондо белый, серый, желтый болмок. Московский прописка, московский такси, таксопарк. Титан дагы мына өтө жарашыктуу. Диаметр дагы сонун. Көрдүңүздөрбү? Өзү негизи ушундай болуш керек. Биздикилер мындай кичинекей коюп коет же чоңураагын коюп коет мындай. Анча көрүнбөй калат, машиненин видин дагы бузат. Азыр муну байкасаңыздар, диаметр дагы мына айтып коеюн достор. 15-чи размер. Так, каягына турат да. 185-ке 65 R15 коюңуздар. Өтө идеальный көрүнөт машина. Байкап атасыздарбы? Сонун көрүнөт. 185-ке 65 R15. Мындай высотасы дагы өтө бийик эмес, өтө мындай пас эмес, орто. Чөткий көрүнөт мындай айтканда. Оң жак жагы боюнча машина таза. Аз мазмунондой наклейка чийилгендери бар. Бирок краскага жеткен эмес бул. Так, арт жагы боюнча дагы машина мындай бодура турат машина, мындай бодура турат. Анан так, мына арт жагында да наклейка, мына көрдүңүздөрбү? Жарылып кетти, наклейка сыйрылып кетти. Же бир жерге түртүп алган, бул эми таксиде болот. Ана мынандай наклейка бул дагы.
краскага жетпептир. Так, сол жагы боюнча көрдүңүздөр мына. Кеттик эми ички салону боюнча. Мунун комплектациясы 2015 комфорт экен достор. Парктроник бар экен, негедир парктроник иштебейт экен. Көрсөтүп алсаңыздар болот. Так. Бисмиллахиррахманиррахим, машинени оталдырабыз. Мен бул машинени мындай айтканда 100% эмес, бир 90% мындай ишенип турам. Пробеги родной деп 208.205. Себеби машинени айдаган деле өтө дың, мындай эч кандай шалтайт малтайт этпейт, буруганда анан уже билинип турат да, машиненин состояниясынан дагы байкаса болот. Так, бул жерде достор, подогрев передних сиденья, кондиционер, подогрев лобовое стекло, подогрев задний, штатный мафон. Так, кошумча дагы мультируль, бягында корректор фар и бягында полный электропакет. Блокировка, разблокировка, электрический зеркаль, блокировка, электростеклоподъемник. Термозда чай барбы, туган? Так, сиздер, достор, тугандар, деп ысык-ысык чайдан ичип иштесеңиздер кызыктуу болот. Москванын жашоонун билесиздер. Жеңелерибиз, келин балдар болсо мындай термозду алып алыңдар. Канча турат ушул? 1000 рубльдин тегерээп турса керек. Өтө сонун. Монтип коюп аласыздар. Токтогон жерде чайдан ичип иштей кыла бересиздер. Так, чехолу боюнча. Чехолу жакшы абал да. Өтө сонун. Мына көрдүңүздөрбү? Поликтери бар жок ордундай. Эми сиздерге арткы салону боюнча көрсөтөйүн, достор. Так. Арткы салонда детский тариф бар экен бул байкебизде. Мына көрүп турасыздарбы? Креслону кошуп бересизби, туган? Креслону кошуп бересизби? Биздин атыбыздан подарка кылып бериң, а? Нуркейждин атына. Мына, достор. Биздин көрүүчүлөр үчүн ушул кресло биздин атыбыздан подарка. Подарка кылбай койгон болсо бизге чаласыздар, а? Жана креслону бербедик го деп. Мынакей. Жакшы? Өтө сонун. Задний электро айнек көтөргүчү бар. Так, эми арткы салону боюнча. Охо, биякта комплектациялар жирный го. Көрдүңүздөрбү комплектацияларды? Бул жаңы биз дрифтовать эткенде бир аз месталарынан жылып кетти окшойт. Опа. Так, кеттик меткалар боюнча. Оң жак капталы таза. Капоттун крышкасы негедир болт тийген, чечилген. Бирок таза экен. Оң жак жагы боюнча дагы таза. Серебристый. Так. Тап-таза. Вообще таза, идеальный таза десек болот. Так, эми мотор жагы боюнча кеттик. Мотор жагында мындай сюрприздер бар. Так, эми мотор жагында, достор, алгач сиздерге крыло жагын көрүп берели. Крылосу родной, байкап атасыздар. Ушундай родной крыло. Капоттун крышкасы чечилген эмес. Мына түп жактары дагы бүтүн, таза. Фаралар мындай неме дагы чаптаптыр. Таш-паш, консум тигенде точка болуп калат. Бетинен наклейка чапталыптыр. Өтө сонун. Демек, машинени жакшы колдонгон, жакшы айдаган. Мына бул жагы дагы родной крыло, чечилген эмес, тап-таза. Капотту да, капот жагы да. Мотор жагын бир сыйра жууп тазалап аласыздар. Аккумулятордун аркасында билесиздер блок управления, мазгасы мындай айтканда. Мына кичине бир тряпканы коесуздар да, биягыны ошу кузовту жууганда эле пенаны чачасыздар. Бир сыйра трансбой менен атып саласыздар. Ровно иштеп турат, чөткө иштеп турат. Мотор жагы вообще сөз жок. Идеальный десек болот. Достор, дагы бир нерсе, достор. Машинелерди алып атасыздар го. Алганда бизге байланышка чыгып келиңиздерчи, мындай кандай адамдар алып атат. Себеби мен өзүмө дагы кызыктуу болуп кетти бул жагы. Чыккан машинелер эле сатылып кетип атат, достор. Термостат ачты. Вентилятор иштей баштады. Так, 2015 1.6 автомат коробка, документи бар жогу даяр. Эгер жоопкерчиликтүү бирөө болсо дейт, айдап тура берет дейт. Анан штраф келип, анан биз чалып, штрафты төлө, ант мин дей турган болсо, чыгарып алат дейт. Ошон үчүн байкап коюңуздар ошол жагын. Биздин атыбыздан кресло подарка сиздерге.
Унутпайсыз, а? Сатуучуга эскертип коелу. Жакшы, анан баасы боюнча 640 000. Реальный баа, достор. Мындай машинеге реальный баа 640. Эми дагы бир аз-маз түшүп берет. Бирок машинеге отурдуң, айдадың экен да. Башка эч проблема жок экен. Мына мотор азыр мен силер угуп атасыздар мотордун үнүнө. Вообще идеальный иштеп турат. Мен көрүлек 18-17 жылкы Solaris Rio'лордун мынчалык иштеген моторуну. Вообще идеальный, достор. Ветровиктери бар, сонун. Так, мына ушундай, достор. Бүгүнкү видео ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки видеодон жолугушканча аман болуңуздар.